Биздин Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фондуна өзгөчө боор орус менен кайрылган жарандар көп болууда. Ар бирин биздин соц тармактарга чыгарып, кайрымдуу элден колдоо алып келебиз. Алардын катарында Урмат Канатбек уулу дагы бар. Буга чейин Урмат Мекендештин видеолорун чыгарганда кайдыгер карабаган кыргыз эли 1 миллион 250 миң сом каражат чогулткан. Бирок бул сумма боорду алмаштырууга жетишсиз. Ошол себептен Урмат Мекендештин энеси биринчиден рахматын айтып, экинчиден жетпей жаткан каражатка дагы кол сунууга чакырык кылууда. Урматтуу кайрымдуу боорукер кыргыз элим, жегжат, тууган уруктар, бир туугандар, айылдаштар, классташтар, баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Рахмат. Үй бүлөбүздүн атынан ыраазычылык билгизебиз. Жана ошондой эле Кайрымдуу Бол фондунун жетектеген азамат инибизге да Алла ыраазы болсун. Канчалаган инсандардын тагдырына кайдыгер карабай колдорунан келген жардамдарын берүүдө. Ушул сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин кол сунууңуздар менен биздин каражат 1 миллион 250 миң сом болуп калды буюрса. Бул каражат жетишпегенине байланыштуу сиздерден дагы жардам сурап турабыз. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды аябаңыздар. Жалпы баарыңыздарга ден соолук, үй бүлөңүздөрдө тынччылык болсун. Урматтуу кыргыз элим, айылдаштарым, классташтарым, мекендештер, сиздерден жардам сурап жатам. Жардам бергениңизтерге рахмат. Жардам бергениңизтерге рахмат. Алла ыраазы болсун. Дагы да жардам бериңиздерди суранам. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Айлардын султаны болгон Кудай насип кылса Рамазан айы кирип келди. Ушул Рамазан айы бул жакшылык кылуунун, аруулануунун, сооп табуунун, көбүрөөк амал кылып калуунун айы. Бул ар бир мусулман жан маалым. Ошону менен эле бирге ошол келип келген ошол Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Экинчиден ошол аты жаман ар кандай оорулар бүгүн Кыргызстаныбызда өтө адамдарды алсыратып атат. Жанын кейитип атат. Ошолордун ичинде боор оорусу менен жабыркап келген Урмат аттуу биздин Талас районунун ошол Арал айылынын тургуну 10 күндөн 1 күн ачыла элек биздин мекендешибиз жатат. Ошол боор оорусуна чалдыгыпчы. Ошого өткөндө биз кайрылуу чыгарганбыз. Ошол чыгарган кайрылуулар кайдыгер карабастан кол сунган мекендештер ушунчалык ыраазычылык, рахмат силерден. Аллах ыраазы болсун. Ошо 1 миллиондон ашыгыраак акча чогулуп калды. Кудай ыраазы болсун. Ушул акча дагы ушунчалык мээнет менен таап аткан акчаңардан 10 сом, 20 сомдон дагы 100 сомдон, 1000 сомдон жөнөткөн мекендештер бар. 5000 сомдон жөнөткөн мекендештери бар. Ошол картасына чогулуп атат. Алла ыраазы болсун. Рахмат. Кудайым эки дүйнө бактылык берсин баарыңыздарга. Мен өтө терең ыраазычылык билдирем, бирок ошону менен бирге кайдыгер карабай ушул колубузга алган иштин жыйынтыгы болсун мекендеш. Жыйынтыгы болсун. Соопторубузду толук соопторго ээ болойлу. Дагы да болсо кол сунуп туруңуздар. Ушул экран алдында турган реквизит ушул Урматтын эмесине таандык. Бир үйдүн жалгыз уулу. Бир ата менен эненин каранган ушул тиреги ушул жалгыз уулу болуп турат. Бирок чоң коркунуч турат. Ушул жалгыз уулуман ажырап калбасам экен деген. Ар бирибиз балдарыбызды жакшы көрөбүз. Өзүбүзгө салыштырып эле карасак, мен ойлойм кайдыгер карабай кол сунабыз. Ошон үчүн мекендеш, Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Ошону менен бирге Урматка Аллах Таала бекем ден соолук берсин, жакшырып кетишин насип кылсын. Баарыңардан Кудай ыраазы болсун. Бирок кол сунууну бекем ошол жетүүсүнө көп тилекте болойлу бир туугандар. Аллахтан кайтат сөз. Урмат Канатбек уулу бүгүнкү күнү 31 жашка толду. Бул жаш куракта күйүп жанып турган от өчкөнү турат. Ошол себептен кайдыгер карабаган ар бир кыргыз мекендеште Урмат мекендештин ден соолугу жакшырып кетүүгө кол сунууга чакырык кылабыз.